азыркы учурда контент даярдоодо ушул подкасттагы күч алгандай сезилип атат бүгүнкү күндө бизде. Аны даярдоо ошол эле убакытта таратуу маселеси бүгүнкү күндө кандай болуп жатат деп ойлойсуз Канай мырза? Байкап атсаңыз керек. Албетте, деги эле мындай да биз түшүнүш керекпиз да. Деги эле мен бул бир кыска айта кетейинчи. Мен бул жаштарга эч критика кылбайм. Бул жаштар азамат, өзгөчө мына Тилимпоз, мен айтып кетейин, мына тилди чын эле популярдаштырууга аракет кылып атат ушу бизде турган ыкмалар менен, Бара-бара булар ушундай жаштар бара-бара тиги эмеге чейин жетет, академия наука чейин булар сөзү жетет. Мисалы биздин тилибизде бир кемчиликтер бар. Ааламдашуу деп салганбыз. Глобалдашууну туура эмес которуп салганбыз, ааламдашуу деп. Мисалы кабыргасынан коюп деп айтабыз. Ал туура эмес. Орус тилинде вопрос торцом ставить деген сөз бар. Имеется вопрос ребром деген маселени кыр менен коюп деген айтылат. Орус тилинде ребро менен кыр бир сөз. Ребро деп эле айтылат. Кыр менен баягы торец да, мындайча айтканда кыр деген. А биз азыр түзмө-түз которуп салганбыз, маселени кабыргасынан коюп деп айтышат. Кабыргасынан алып деп айтышы мүмкүн. Койду кабыргасынан кармап алды деген сыяктуу. Бирок маселени кабыргасынан коюп деп айтылбайт. Глобализацияны ааламдашуу деп которуп салганбыз. Кечиресиз, эртең Марска учуп барсак, анда ал процесс эмне дейбиз? Аалам деген аалам да болмуш. Ааламдашуу деп бир планетада болуп жаткан нерсени айтуу мүмкүн эмес. Ушундай маселелерибиз бар да. Эми ушул нерселерди мына ушуга окшогон жаштар ушинтип айтып аягы жеткизет. Мисалы көчөгө чыксаңар толгон токой реклама кыргыз тилинде туура эмес. Синтаксис жагынан туура эмес которуп салган. Орус тилин алып туруп эле түзмө-түз. Аны ар бир кыргыз көрүп окуп тиги диссонанс болот башындачы. Бул эмне деп которгон депчи. Эми бул бир маселе. Анан азыркы сиз айтып аткан подкастка мен деги эле айткым келет. Биз түшүнүш керекпиз да, биз мындай чыныгы илимди куралданмайын эчтекени түшүнбөйбүз да, мындай эле чаташып отура беребиз. Азыркы подкаст дегенди да биз түшүнүш керекпиз да. Подкаст деген бул субъективдүүлүктүн жайылышы. Бир адамды чакырат да, макул ал адам байыптыр дейле, мисалы экономикалык компетенттүүлүгү бар экен дейле. Макул азаматсың. Эми кел, өзүңдүн оюңду мындай ошо компетенттүүлүгүңө жараша айтып кой. Бирок биз деген капитализмде турабыз да, бай адам болсо кокуй, ал билерман. Эми ал келип алып балданы кандай тарбиялаш керек, педагог эмес. Бирок баланы кандай тарбиялаш керек айтып атат. Эми келип алып айтып атат, нейрофизиологдон бир түшүнүгү жок. Бирок айтып атат, момундай сүйлөш керек, ошондо өзүңөрдү программировать этесиңер, анан минтесиңер. Анан бир социология, культурология эч бир түшүнүгү жок да психологиядан, анан отуруп алып айтып атат, анан жубайга минтип айтыш керек, анан кыздар менен минтип сүйлөш керек. Анан ошонун баарын жаштар угуп атат, ошонун баарын жаштар бир жөнөкөй бир адамдын субъективдүү көз карашын баягы экстраполяция кылып атпайбы бүт Кыргызстаныбызга. Андай болбош керек. Психологияны психолог сүйлөш керек. Акча тууралуу маселе болуп атса экономист сүйлөш керек. Бул илимдин жол жоболору. Бүгүн бизде бул талкаланган. Подкаст деп туруп эле алып келип алып эле ал подкастын келип алып өзүн реклама кылып атат, өзү жөнөкөй инфосыган, анан келип алып эле өзүнүн курстарын эле реклама кылып атат мисалы. Анан подкаст алып аткан киши отуруп алып, "Апи, сонун экен, ой, укмуш экен сиздики" деп коет. Болду, ошентип эле өзүнө реклама кылышат, акча жазышат. Ал акчаны элди караңгылыкка түртүүнүн эсебинен акча жазып атышат. Андай курстарга тиги адамдар барып алып, ан сезим адашып атат. Ошо ан сезим адашкан үчүн бизге толгон токой кооперативдер, толгон токой пирамидалар чыкпадыбы? Адамдар адаша, адамдар түшүнбөй калды да, жоктон бар болуп кеткен киши калышты. Визуализация кылсаң эле, анан 3000 долларга клейген сон очогон квартира алып аласың дегенге ишенип алышып, анан алданып жатышпайбы ар кайсы тиги лохотрондорго, кооператив, пирамидаларга. Эми ушунун баары бир көзөмөлгө келет. Мен ойлойм бир академия наукадан бирөө чыгыш керек, бир инструмент. Анан ушул нерселердин баарын иретке, бир бөгөткө коюуга бир аракеттер болот. Бул илим эмес деп туруп. Алар айтып атат, ой, мен өз оюмду эле айтып атам, укпасаңар укпай эле койгула деп коюшат. Кечире, сен өзүң сенде деген 500, 100 миң, 300 миң катталуучу турат. Ошол адамдарга сен өз оюңду айтып атканың, бул сенин оюң эмес, бул пропаганда деп коет. Ушундай нерселерди түшүнүш керекпиз да. Бизде мына гос мамлекет деген турат. Мамлекетибиздин калкын ан сезимин калыптоочу бизде инструмент бар. Клейген очойгон союз куруп кеткен УТРК деген зданиясы турат. Биринчи радио деген турат. Биякта текшерилген маалыматы чыгат. Эми ушул нерселер алсырап баратат да, баардык ликвидностьтун баары интернетке өтүп кетип атпайбы? Демек интернетке да кандайдыр бир көзөмөл керек. Ал бизге келет бир күнү. Мына ушундай жаштар бул маселени көтөрүп чыгат. Биз ушинтип эволюциялык жол менен баратабыз. Бул нормалдуу процесс, айла жок. Капитализм.